Ош шаарынын Ак Тилек айланпасынан Ош Ноокат Рызаков унаа жолунун 10-чакырымына чейинки аралыктагы жолду оңдоп түзөө жумуштары башталды. Жеринде 10дон ашуун оор техника иш алып барууда. Жолдун азыркы учурда жолдун эски асфальттарын алып салуу жумуштары аткарылып жатат. Май айында асфальт төшөө иштери башталат. Буга чейин аталган жол 2 тилкелүү болуп келсе, кеңейтилгенден кийин 4 тилкелүү болуп өзгөрөт. Жол оңдоо жумуштары 15 күн мурун башталган. Биринчи этабында жолду тазалоо, кеңейтүү жумуштары жүрүп, эски асфальттар толугу менен алынып салынат. 2 тилкелүү болуп келген жол эми 4 тилкелүү болуп кеңейтилет. Муну менен бирге тротуар, ирригациялык лотоктор, жарыктандыруу системалары кошо орнотулат. Учурда курулуш иштеринде 10дон ашуун техника жана 15 жумушчу иштеп жатат. Жолдун узундугу 7,5 чакырым түзөт. 2,400 километрден Ак Тилектин кыргойунан башталып, Ош Баткен Разаков жолунун 10 чакырымына чейин аралыкты 7,5 километр аркалайт. Куурлар коюлат, кошумча дагы. Анан бир көпөрөлөр бар, бир көпөрө бар, ал көпөрө кеңейтилет. Андан сырткары эски куурларды ошо 4кө 2,5, анан 2,2ден куурлар бар. Ошолор да жаңы салынат. 3 километрден 9 километрге чейин аралыктын ичинде болот. Андан где-то 9 куур бар, проектте каралган негизинде. Андан сырткары мына жарыктандыруу жаңыланат. Олор 400-300 чакырымдын ичинде ошол жаңыдан коюлуп баштайт болор. Буга чейин Ош Ноокат Разаков жолунда унаа тыгыны пайда болуп, жолдун абалы дагы жараксыз болуп калган болчу. Мындан улам азыркы учурда жол 15 метрге чейин кеңейтилип жатат. Ноокаттын мурдагы бүткөн жаңы тилкесине чейинки аралык 4 тилке болуп, лотоктор каралган, тротуарлар каралган, ошо бардык жумуштары менен анын ичинде эмеси да каралган, жарыктандыруусу да. Ошонусу менен толук, Кудай кааласа, быйылкы жылга планга кирген, толугу менен аткарылат. Буга улай эле Ош облусунун башка аймактарында дагы бирдей жумуш уланып жатат. Планга кирген жолдорду оңдоо, жамоо жумуштары жүрүүдө. Ош Баткен Испана жолунун ямырсыгын баштадык. Эртеңден баштап жамоо жумуштарын, асфальт менен жамоо жумуштарын аткарып баштайбыз. Андан сырткары ошол эле Ош Баткен Испана жолуна 10 чакырым аралыкка жанагы кыркылган таштар менен бодурлоо жумуштары каралган. Аны эми где-то июнь, августтарына пландап жатабыз. Себеби баа күндүн абанын температурасы ысык болуш керек. Ошол убактарда жасайбыз. Мындан сырткары Папан айыл өкмөтүндө баягы ГКНын эсебинен ички жолдор каралган. Ал жерде 3 километр аралык бар. Кудай буюрса эртеңден баштап жер иштерин аткаруу жумуштарын баштайбыз. Жер иштери бүтөрү менен асфальт төшөө жумуштарын аткарабыз. Белгилей кетсек, быйылкы жылы Ош облусундагы жолдорду оңдоо үчүн республикалык бюджеттен 4 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, Ош жаңылыктары.